Ассаламу алейкум, урматтуу момун бир тууган мусулмандар. Жума маарек болсун, жума намазыңызга кабыл болсун. Иншаллах Аллахым баарыбыздын жума намазыбызды кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү бир да калтырбай кечирип, жана буюрса бейишине баарыбызга насип болсун. قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها راح قلك راح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي راح قلك راح احكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي فيها ورد وفيها زهور فيها بحر وأحلى طيور فيها ورد Rahim ağzına 3 ay atalım. Size bitirip koyalım. Demek ettik. 81. ayette. Ve hasafna bihi ve bidârihil ard. Okuya gün içinde oldu. Bir tündü. Biz al Harun'un gözün dağı. Anın yaşagan üyü. Anın teritoriyası. Al şoğusuna karmadan sklatlar, kampalar. Айтор Харун эмнеге ээ болсо, ошолордун бардыгын Харунду баш кылып, калганын жан баш кылып туруп, касафна дегил арда. Жер жарылып туруп, жер түшүп кетти да мындай жер. Жер жарылып, Харун эмнеге ээ болсо, ошонун бардыгы менен чогуу түшүп кетти жердин астына дейт. Kadar bir sen jarılganını aytат да. Жарганды aytат. Сәттеги ард деген жер. Жерди жарып, бүт жер басына кирип кетти. Фама кана лаху мин фиятин янсуруна мин дунилlah. Ошол көдүрмемде жер жарылып, Харун өзү баш болуп, байлыгы жан баш болуп, жердин астына көгүп кеткенде, көгүп баратканда аны ошол Кудай Таала жиберген кырсыктан куткарып кала турган бир дагы топ bir daha cemaat olgun yok deydi. Hiç kim Harun'a jardam kolun, kurtarıcı kolunu sunu algan yok dedi. Gel jardam beni, gel çıkarıp koyun diye algan yok deydi. Min dunillah. Tutkarsa bir gana Kuday Taala'nın özü gana kurtarıp kalmak. Kuday Taala'nın bayaq kerek olsa akırkı gözülmemdirdi. Buna öylük de baktın. Akırkı gözülmemdirdi dağı eğer Kuday Taala'nın kalası kurtarıp kalmak kurtargan yok deydi. وما كان من المنتصرين. Ağa hiç kim yardım bergen yok. Al yardım almadı hiç kim. Çok gitti. Yer basma. Hem yer göçük olup duratdı bize dediler. Yer jarılap, yer katı jettiri olan yer jarılıp biter. Yer göçüp biter. Ülkeler bolatmayıp, öyle olsun. وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Geçeyle. Ошол Харундун ушул жашоодо ээ болгон материалдык байлыгына ээ суктанып, ошого тамшанып, ошону аваз кылып оштар айтмакчы. Атаң көрүү деп ошого суктанып, Харун кандай гана бактылуу атаң көрүү деп аткандар, эти менен таң атып жер жарганда, Харундун үйлөрү, анын заматтары, анын акчалары, алтын күмүштөрү топтолгон жердин түп тамыры жок болуп, жердин астында калып кеткендигин көргөндө, кечээде ага суктанып аткандар мынтип айтышты дейт. وَكَأَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Атаң көрүү, Кудай Таала пенделеринин, кулдарынын айрымдарына рызкыны эсепсиз аябай кенен берип, ал эми айрымдарына
бир өлчөп ченеп ошол пенде көтөрүп отургандай деңгээлде бере турбайбы деп таң калышты. Мындайча айтканда, Карун ошол Кудай берген байлыкты көтөрө алган жок. Көтөрө албады, семирип кетти, көзү май басып кетти, кудуруп кетти деп айтышты дейт да. Лаула амманналлаху алайна. Манна бул жерде жакшылык кылуу маанисинде. Эгер Кудай Таала бизге мындай ооруп, бизге жакшылык кылып, бизди ошондой байлыктан, ошондой кийин ошондой байлыктын кесепетинен куткарып калбаганда, анда бүгүн бизди дагы ошол Карунду жер жуткан сыяктуу биз дагы жер жутуп кетпек. Карунга окшоп бай болгондон көрө жөн эле тынчылык жүргөн жакшы экен атаң көп дешти да. Ошо Карунга окшоп бай болбой калганыбызга Кудайга шүгүр. Ошентип өзүбүздү май басып шишип отурбаганыбызга Кудайга шүгүр деп айтышты дейт. Вай каннаху ла юфлихул кафирун. Жана дагы эмне? Кафир, капырлар ийгиликке жетпей турбай көрсө жашоодо дейт. Капыр деген сөздің bir нече мааниси бар. Араб тілінде күфір деп айтат. Bir нече маанилерге капырлыктын бир канча түрү болот. Ошонун бирөөсү күфір, ол мындай орусча айтканда неблагодарность. Жакшылыкты байкабоо, жакшылыкты сезбөө, көрбөө, баалабоо деген да мааниси бар. Кудай Таала сага тигил же бул нерсени берип жакшылык берсе, сен ошону баалабасаң, ошонун кадырына жетпесең, барктабасаң, туура пайдаланбасаң, Кудайдын мага берген неаматы деп билбесең, мен өзүм иштедим, мен аракет кылдым, мен таптым, менде Кудайдын кешеси жок десең, анда бул дагы капырлыктын бир түрү болот да, неблагодарность орусча айтканда. Демек, ошол капырлар ийгиликке жетпей турбайбы деп эмне кылды дейт, адамдар таң калышты дейт. Акыркы аят 83-чү аят экен. Акыркын алдыңыз экен. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Кудай Таала айтып атат. تلك الدار الآخرة. Ошол акырет жайын, мындайча айтканда бейишти дейт. Бейиштеги сыйлыкты, ал жердеги жыргамчылыктарды биз нажалуха кимдерге ыроолойбуз? Кандай адамдарга ыроолойбуз дейт? Лиллазина ла юридуна улуван фил ард вала фасада. Жер бетинде мына жаратылып жашап атканда улувун деген так которун бийиктик деген мааниде да. Бийиктикке умтулбаган, мындайча айтканда элден өзгөчөлөнүп, элден айырмаланып, өзүн башкалардан жогору көрүп, мен дебегендерге мындайча айтканда улу ла юридун улуван бийиктикти самабагандарга, эңсебегендерге, башкалардан өзгөчөлөнүп, өйдөсүнүп, кыйынсыбагандарга ыроолойбуз дейт. Кыйынсыбагандарга жана вала фасада, жер бетинде бузукулук кылбагандарга акырет жашоосун, акырет бактысын биз насип этебиз дейт. Демек караңыз. Бейишти биз кимге насип этебиз дейт? Биринчиден өйдөсүнбөйт, кыйынсыбайт. Экинчиден бузукулук кылбайт. Иштеп аткан, иштеп келаткан нерсени не кылбайт дейт? Бузбайт, талкалабайт. Мына ошондой адамдарга биз акырет бактысын, мындайча айтканда бейишти, ошондой адамдарга ыроолойбуз дейт. Эгер адам башкалардан өйдөсүнсө, кимдир бирөө бийлиги менен өйдөсүнөт. Тип креслосу бар да, тип жогору жактан карайт. Кимдир бирөө байлыгы менен өйдөсүнөт. Lexus'ta 2019. Анча-мынча кызыл өткөтө берсе болот да. Боло берет бугач. Барып жанагы стоп линия барга, аны тебеле берсе деле боло берет. Буга боло берет да. Анткени Lexus 2019 да. А башкаларга болбойт, буга боло берет. Мисалы үчүн. Ушундай бар да бизде. Же болсо пешеходду өткөрбөйт. Ана десең, көрбөйсүңбү деген сыйын тийип карайт да. Кайрына бирөө кечиресиң деп пешеходдон кечим сураганын ордуна өтө бербейсиңби деп
Бұл өйдөсүнүүдө, бұл кыйынсынып атат. То есть бұл өзүн мыйзамдан, эрежеден жогору коюп атат да. Мага боло берет деген секчи. Теке бердик да, уже кыйынсынуу да. Мага боло берет, меники Lexus 2019. Мага боло берет. Болбойт. Стоп линиябы, сеники Fitби, Lexus айырмасы жок. Стоп линияга келдиңби, токто. Пешоход өттү, токто өткөрүп кой пешоход. Айырмасы жок, сен эмне десиң? Баягы бир байка айтат да, бул бир айтты эле. Өзү Lexus айдайт экен, бизнесмен киши. Анан Бишкекте, биякта бизнестер бар экен анан. Бир машина конок баратып, бөлөм менен машинам жүрбөй, Lexus айдайт да. Машинам жүрбөй калып, такси чакырдык дейт. Анан такси келип, бала чакан салып жака барат. Шофер бар, жакшы бала экен, сүйлөшүп баратабыз дейт, такси менен. Анан муну айтылган бир Lexus манда муну абир жол неме кылды дейт да. Эрежени бузуп кести, бул жини келип, Lexus айдагандарды жини келип жүлөнүп атат дейт да. Булар тоғысы жанында жеген кага дейт, күлүп атат дейт да. Анан кийин эжем не болду десем, мына байкеңе Lexus айдат деп коет дейт. Анан бала жаман уялды дейт да, сөгүндү дейт да. Lexus айдагандар депчи, жиндеп алган дейт да. Жеген кага дейт, күлөт дейт да жана жердечи. Анан бул байкеңдер Lexus айдат десем, байкең деп да, такси аябай уялып кетти дейт да, ыңгайсыз болду жана дейт да. Ошол сыңарындай, кээ бир кишилер бар, кыйынсына берет да, мындай текеберленип, типа мынтип, мага боло берет деген секчи. Сага болбойт, мага боло берет деген сыйып. Ошентип кыйынсынбагандарга жана бузбагандарга, бузукулук кылбагандарга биз акырет жакшылыгын көрө албайбыз дейт. Вал акибату лил муттакин. Акыбет кайрадан эле ошол. Акырет жакшылыгы, акыреттин акыбети беш лил муттакин. Таква адамдарга буйрук насип этет дейт. Акыркы аят 84-чү. Мен жаа бил хасана фалаху хайру минха. Ва мен жаа бис саййа فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Kim? Qaysil bir adam. Ayol, erkek ayırması yok. Ulu, kişi ayırması yok. Bir adam. Huday Taala'nın razılığını gözlep bir жақсы iş жасаса, hasana bir жақсы iş. Bir soğuktu, bir faydalı bir iş жасаса, فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. Biz, ağa, sen bir жақсы işti жасарда, же акчаңды сатпайсың, же убактыңды сатпайсың, же билимиңди, же күчүңдү, же билбейм, тааныштарыңды сатпайсың. Айтып сен кимдир бирөөгө бир жакшылык кыларда, сен билимиңди сатпайсың да. Демек, Кудай Тааланын ыраазычылыгын көздөп бир сооптуу жакшы иш жасаса бир адам, фалаху хайрун минха. Биз ага ошол жанагы адам жакшы ишти жасап атканда эмне сатпаган болсо, ал сатпаган нерседен дагы жакшыраак, андан да көбүрөөк, чоңураак сыйлык менен деп жооп беребиз, кайтарабыз дейт. Билесиздер, хадистерде келет. 10 эсе дейт, 700 эсе дейт, кимге кабылса андан дагы көп деп айтылат хадистер. Билесиздер, баары билебиз муну. Омен жаа бис сайя, эгерде кайсыл бир адам, аялбы, эркекпи, улуу кичүү айырмасы жок, бир жаман иш жасаса, Кудайга жакпай турган bir jaman iş жасаса, فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Анда ал адам ошол жасаган бир жаман ишке ылайык гана жазасын алат дейт. Мындай иш айтканда Кудай Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен, берешендиги, жоомарттыгы менен адамдын жасаган бир жакшы ишине эселетип кайтарып берет жакшылыгын. Ал эми жаман ишине болсо, ошол жаман ишине жараша гана жаза берет. Андан ашыкча дагы кылбайт, кем дагы кылбайт. Мисалы үчүн бир күнөө иш жасасаң, 10 күнөө иш жазасын бербейт дейт да. Бир күнөөгө жараша эле дейт да. Демек 76-чы аяттан 84-чы аятка чейин окудук. Касас сүрөсүн. Сонун аяттар. Пайда ала турган аяттар. Демек караңыздар, эмне дейт жанагы жерде? Кудай Таала сага берген нерселерди эмне берсе, ден соолук берди, өмүр берди, элен рызкы берди, билим берди, билбейм, талант берди, жана башка. Ошол нерселерди пайдаланып, өзүңдүн ахиретиңди кур дейт биринчи. Элиңе кызмат кыл. Эки этаж үй салбай эле, айылыңда. Билем, үйүң эки этаж.
бирок силердин көчөңөрдө эмне түнкүсүн чырак жок, капкараңгы, баса албайсың. Эмне жандай эмеспи? Ошондой да. Үйүң эки этаж, машалла. $50,000 даңгал кетти да. А бирок көчөңөрдө освещение жок. Ошол үйүңө кеткен нерсенин кичине какой-то бир бөлүгүнө бөлүп койсоң, мына көчө баштан аяк амчык болуп калмак, жап жарык болуп. Караңыздар да, мисалы үчүн, кээ бир гана кишилер ушул жерде отурукташып, мен ушул жерде калам дебесе, ата баары 99%быз баары Кыргызстанга эмне кылабыз? Кетебиз, кайтабыз деген ой менен жүрөбүз да. Мен мисалы калбайм бу жерде. Мен ушул жерде энди мүмкүнчүлүк болгон күндө дагы бул жерде калгым келбейт. Анткени мен баламды жоготуп алгым келбейт да. Ушул жерде көп жылдардан бери жашап, балдар ушул жерде төрөлүп, чоңоюп аткан көп адамдар менен таанышмын. Сүйлөшөсүң, маектешесиң. Көпчүлүгү мындай материалдык жактан бутуна туруп, эми ол москвич болуп калганы менен, бирок дардик ичинде. Балдар орус болуп калган да. Киргиз да балдарычы. Серьезно айтам, ошондой. Мен көрөм да, сүйлөшүп атам, арыздан башкалар ыйлашат, балам орус болуп калды, кызым орус болуп калды. Кыргызча сүйлөбөйт. Үйүнө барсаң, келиңиз, салам алейкум, жок. Үй келдиби, мал келди, жумушта жок сен мененчи. Карап да койбойт. Мисалы үчүн мен көрүп атам да. Мен балдардын андай болушун каалабайм, мен калбайм бу жердечи. Кал десе да калбайм бу жерде. Убактылуу гана иштеп турабыз, кайра кетебиз. Баарыбыз эле ошондой да. Туурабы? Баарыбыз кетебиз Кыргызстанга. Ошон үчүн ошол жактын камын көрүп атабыз, Ошол жака үй салып атабыз, ошол жакты толтуруп атабыз, оңдоп атабыз. Биякта ичине жасаган жокпуз. Жашаган квартира эптеп кичине ремонт кылып, абойду эң арзанын алып. Убактылуу эле да анткени. Бияка кетесиң Кыргызстангачы. Ушундай эле кеп да. Бул дүйнөдө убактылуу элем да, кыска эле да. Кетесиң монякачы. Түбөл ушакта каласың. Демек аятта айткандай эмне? Кудай Таала берген сага болгон нерселерди биринчи ахиретиңди оңдогонго жумша дейт. Анан албетте бул жарык дүйнөдөгү үрүшүн дагы унутпа. Мындай айтканда биз тапкан айлыктын баардыгын эле Кыргызстанга салып бияка чыгып турган жокпуз да. Бияка барып бериш керек. Жол киребаат, тамак ашпас жеш керек, кийим кийиш керек. Жекшемиңдер барып кояк, аш жеш керек дегендей. Жана бир алып каласың да бияка, Бирок алган айлык, бирок көпчүлүгү эмне кылабыз? Кыргызстанга кетип атат да. Ушундай эле гап дейт, мындай айтканда. Ушундай эле гап. Мына жашоо ушундай эле мамиле кыл дейт да. Ичине алып кал бирок көпчүлүгүн бияка жибер, ошагыңды оңдоп ал деп атат. Бул хадис эмес, бул аятта айтып атат Куранда. Демек келиңиздер, Кудай Таала бизге ден соолук берип атат, рызык берип атат. Ошол нерселерди элибизге, мамлекетибизге, динибизге кызмат кылуу аркылуу ахиретибизди оңдош үчүн иштетели, сарптайлы. Бирок албетте бул дүйнө үчүн дагы бир аз алып калалы керек дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва аль-асри иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус солихати ва тавасаw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه Dünyanın bulun burçlarına жүргөн бардык биздин мекендештерге, боордошторго Кудай Таала өзүнүн кунун какылыс бекем ыйман жасап аткан иштерине ийгилик, аракеттерине берекет берегөр. Жакшы ой максат менен ушул жерге келгенбиз. Ой максаттарды ишке ашырып, кайрадан барып элибизге аман эсен барууну, эл үчүн жашоону, эл үчүн кызмат кылууну насип этегөр. Ушул жерде суук сөздөн сакта. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.